Muğalim kim? Al biz öңdü adambı? Kантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан, адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейби? Айтчы аның тамак ичип нан жейби? Отурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоп ичет тамакты. Кечкиргиче мектебинен чыкпайбы? Айтчы аның үйгө барса уктайбы? Сабак калса капчыгына күч келет, уктаса да окуучуну түш көрөт. Мугалим ким? Каткырабы күлөбү? Элге окшоп аш тойлордо жүрөбү? Күлгөнүнөн ой басканы көбүрөөк, аш тойлордо анда санда көрүнөт. Чарчабайбы ызуучудан баладан? Үйгө барып иш кылабы ал адам? Мектепти да, үйдү дагы ардактайт, мекен жүгү аны эч качан чарчатпайт. Карапайым калктын катарында жашап, мезгил агымы менен тең жарыша кадам таштаган мугалимдердин көтөргөн жүгүнүн салмагын ченей турган каражат санды көрсөткүч эсептеп чыга турган атайын формула ушул күнгө чейин иштелип чыга элек. Андай мүмкүнчүлүктүн мындан кийин да табылышы күмөндүү. Себеби мугалимдин иши белгилүү бир иш убактысы менен чектелбейт. Ал жумуш күнү бүткөндөн кийин да эртеңки күндүн сабактарына даярданып, тынымсыз изденип турушу шарт. Мугалим элибизде мөмөлүү дарак деп айтылат да. Анын сыңары чындыгында коомдо илгертен бери эле, эгерде биз Кыргыз мамлекетинин кече жакынкы тарыхын айта турган болсок, Совет бийлиги орногондон бери жагында эле мугалимдин орду өзгөчө болуп келген да. Айрыкча эртеңки келечектин ээси болгон жаңы жаш муундарды тарбиялоодо ата-эне менен биргеликте эле ата-эненин кандай милдети болсо, мугалимдики андан ашып түшкөн милдет менен ошол жаштарды коомго тарбиялап берүүдөгү орду абдан чоң эле. Муну эч ким тана албайт, бул бүгүнкү күндө дагы эле ошондой. Андыктан эгер биз мамлекетибиздин эртеңки келечегин, өнүккөн мамлекеттин келечегин көрөбүз десек, биринчи кезекте ушу мугалимдерге болгон көңүл бурууну өзгөчө орунга коюшубуз керек. Ата-андаштык күч алган бүгүнкү күндүн шартында жогорку окуу жайларда эмгектенген окутуучуларга эл аралык билим берүү талаптарына ылайык маалыматтык коммуникациялык технологияларды өздөштүрүп, рынок шартындагы ишмердиктердин түрлөрүндө өз ордун таап, иш жүргүзүп кетүүгө даяр компоненттүү адистерди даярдап чыгаруу милдети жүктөлгөн. Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуу окутуучулар курамы заман талабына ылайык атайын семинар, тренингтерге катышып, окутуунун жаңы усулдарын, жаңы ыкмаларын билим берүү ишмердүүлүгүнө пайдаланып келишет. Соңку педагогикада окутуунун методдорун топтоштуруп 3 топко бөлүп койгон да. Окутуунун пассивдүү методу, активдүү методу, анан интерактивдүү методу деп. Эми мурда биз пассивдүү, активдүү методдорду эле колдонуп келген болсок, азыр окутуу процессинде интерактивдүү методдор көп колдонула баштады да. Интерактивдүү деген бул баягы өз ара баарлашуу, өз ара аракеттешүү дегенди түшүндүрөт. Бул жаңы термин, жаңылануу процессинде колдонулган. Ушунун негизинде биздин окутуучуларда дагы көп өзгөрүүлөр болууда. Мурда биз сабакка кирип алып студенттерге бир нерсе лекцияны окуп, түшүндүрүп, студенттер пассивдүү ойдон эле калчу, мугалим негизги ролду аткарат болчу. Азыр интерактивдүүнүн максаты студенттердин дагы бардыгын активдүү катыштырыш. Студенттер бири-бири менен дагы баарлаша алышат, бир проблеманы талкуулашат, бир көйгөйдү талкуулашат, анын натыйжасын мугалим менен чогуу чечип, бир жыйынтыкка келишет да. Албетте бул жерде окутуучулардын түйшүгү бир топ эле көбөйөт. Себеби дегенде кагаз иши менен кошо эле ушул бардык болгон кагаздагы өзүнүн материалдарын, усулдук материалдарын ушул авиа маалыматтык системасына жүктөө керек. Ошондой эле бул жерде бизде ушул
АВМ маалыматтык системасын биз өзүбүздүн сайтыбызга дагы илип, ошол эле жерден, ошол сайттан ошол биздин студенттердин ата-энелери, студенттер өздөрү балдары кандай окуп атат, контрагт маселен ата-энеси үйүнөн берип жиберсе, баласы убагында төктү, кайсы учурда төктү, анан кандай балдарды алып жатат, ошол модульный рейтингдик системанын жыйынтыгын негизинен ошонун ата-энелери дагы көзөмөлдөп турса болот. Бул аябай эле жакшы шарт деп ойлоймун. Ошол эле учурда бизде быйылкы окууга тапшыргандардын баардык абитуриенттердин өздөрү күбө болушту. Ошол жерде дагы бизде баягы жалпы республикалык тестированиянын жыйынтыгы да ошо АВН аркылуу өтө ачык айкындуулук менен ошол жерде өттү. Баардыгы өздөрү ошол жерде карап, өздөрү кандай орунда турат, абалдарын карап көрүп турушту. Учур талабына ылайык адистик билим берүүнүн жаңы багытынын өндүрүшкө киргизилиши Кыргыз-Өзбек университетинде өз учурунда колго алынып, заманбап материалдык техникалык база менен жабдылган каналарды билим берүү ишмердүүлүгү жүргүзүлөт. Анын натыйжасы катары Республикалык педагогикалык дебют сынагында Кыргыз-Өзбек университетинин студенттери ар дайым алдыңкы орундарды багындырып келүүдө. Интерактив методдорду колдонуш үчүн аларга биз бир топ семинарларды өткөрөбүз. Мына өзүңүздөр жакшы билгендей, бизде январь айында бир ай каникул болгондо биз мугалимдерди багыт боюнча бөлүп алып туруп, атайын семинарларды өткөрөбүз. Алардын квалификацияларын жогорулатабыз, аларга сертификаттарды ыйгарабыз. Алар ошо сертификатты эле алып тим болбостон, ошол алган билимдерин, тажрыйбаларын окуу процессинде колдонушат, студенттерге үйрөтүшөт. Андан башка дагы азыр мугалимдерге коюлган талаптар аябай көп. Мисалы үчүн, азыр мугалим кайсы предметтен сабак бербесин, ал предмет боюнча силабус түзөт. Силабус деген бул студент үчүн программа, жол көрсөтмө. Ошол силабусту түзүп, студенттерге берип, студенттерди ошол силабус боюнча даярдашат. Ошондой эле мугалим үчүн атайын программа бул жумушчу программа деп коет. Окуу усулдук комплекс. Аны дагы иштеп чыгышат. Аны өздөрү үчүн сабак өтүүдө кеңири колдонушат. Эми муну иштеп чыгуунун дагы өтө көп жагдайлары бар. Аны билиш үчүн дагы мугалим атайын курстардан өтүш керек. Ошол максатта дагы биз атайын курстарды өткөрүп, мугалимдерге үйрөтөбүз, сертификаттарды беребиз. Андан кийин биз шуну менен эле чектелбестен, биз жогорку окуу жай мектеп менен байланыштуу болгондуктан мектептин мугалимдерин дагы үйрөтүп келебиз да. Бизден бүтүрүүчүлөр эртеге барып окуучуларды окутат, мектеп окуучуларын. Ошон үчүн азыркы мектептин мугалимдери бир топ кыйынчылыкка дуушар болуп аткандыктан аларды атайын курска чакырып, ай сайын аларга атайын сабактарды өтүп беребиз. Жаңылануу сабактарын, жаңы инновациялык технологияларды, жана башкаларды үйрөтөбүз. Бизде ушул акыркы убактардагы ушул башка эле окуу жайлардын шаар менен чогуу эле ушул жаңы билим берүүдөгү технологияларды колдонуунун аракети жүрүп жатат. Анын эң негизгиси эле биз билебиз, ушул жалпы ушул окуу жайлар кредиттик технологияны колдонуу менен ошол билим берүү реформасына өткөнбүз. Бул эми кредиттик технологияда баардыгыбыз эле билебиз, негизинен бул студенттердин эркиндиги деп айтылат. Ушул азыркы аккредитациянын дагы негизги чоң бир стандарттарынын бири бул студенттерге багытталган окутуу деп айтылат да. Ушул биздин ушул ар бир ишмердүүлүгүбүздүн борбору эле бул студент болуш керек депчи. Ошондуктан биринчи кезекте баардык ушул иш аракетибизди студенттерге багытталгандан кийин ошого жараша биз дагы ошол окутуучуларды даярдоонун аракети болуп жатат. Кыргыз-Өзбек университетинде эмгектенген, жигердүү ишинен үлгү алып, келечекте жаштарга татыктуу тарбия берүүнү тилек кылып, окутуучулук кесипти тандап келген студенттер арбы. Аларга билим берүүнүн жаңы усулдарын үйрөтүп, тажрыйбасын бөлүшкөн мугалимдердин жеке жүрүм-туруму, сүйлөгөн сөзүн жаштар тарбиялык багыт катары кабыл алышат. Негизи бир өлкөнүн өнүгүүсүн же артта калуусун билгин келсе, алардын мугалимдерине байкоо сал дейт го. Менин оюмча, билбейм, ар кимдин көз карашы ар кандай, бирок ошол коомду алга сүрүүдө агартуу тармагында иштеген адистердин же болбосо ошол кесипкөйлөрдүн мааниси өтө чоң да, мамлекетти өнүктүрүүдө. Ошондуктан мен бул мугалимдик кесипти тандоому эч качан өкүнбөйм.
Жаңылануу багытынан алып караганда Кыргыз Өзбек университетинин окутуучулар жамааты үзгүлтүксүз изденүү үстүндө иш алып барышат. Окуу жылынын башынан тартып эле ар кандай сынактарга катышат. Окуу жайдын илимий потенциалын көтөрүүнүн үстүндө иш алып барууга басым коюлат. Элибиздин, журтубуздун патриоту болуп, улуттун эртеңки жүзү болгон, келечегибиз болгон жаш муундарды тарбиялоодо патриоттук сезим менен иштеп аткан мугалимдерибизге өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Мамлекеттин мына биздин акыркы эгемендүүлүктүн мына 27 жылдыгын белгиледик. Ушул аралыкта мүмкүн мугалимдерге өзүнүн деңгээлинде жакшы көңүл бурулбаган саясат жүргүзүлүп келет. Мен ойлойм, мындан кийин мугалимдердин социалдык абалына, экономикалык ба социалдык абалына мамлекет тарабынан өзгөчө бир көңүл бурулар болот деп ойлойм. Анткени булардын социалдык, мугалимдердин социалдык абалын чечпестен туруп, биздин эртеңки келечегибиз болбойт. Учурдан пайдаланып ушул патриоттук сезим менен тынымсыз аракетте болгон коомубуздун эң алдыңкы катмары болгон ушул мугалимдерибизди кесиптик майрам менен мен дагы анын ичинде өзгөчө Кыргыз Өзбек университетинин жалпы профессордук окутуучулар жамаатын кесиптик майрам менен куттуктайм. Урматтуу профессордук окутуучулар жамааты, Кыргыз Өзбек университетинин жалпы эле эмгек жамааты, сиздер мына Кыргыз Өзбек университетинин бүгүнкү абалына келишине түздөн түз өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошуп келесиздер. Эртеңки коомубуздун гүлдөп өсүшүнө дагы, ошонун ичинде Кыргыз Өзбек университетинин гүлдөп өсүшүнө тынымсыз аракетиңиздерди кылып, өз салымыңыздарды кошосуз деген чоң тилегим, үмүтүм бар. Андыктан бар болуңуздар, ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Үй бүлөңүздөрдө тынчылык, аманчылык болуп, ден соолугуңуздарды Кудайым берсин. Айга чейин жол салган, улуу ачылыштын башатында турган жөнөкөй, бирок сыймыктуу кесип ээлеринин майрамы да иш күнү менен коштолот.